Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы медреселердеги билим берүүнү жаңы технологиялар менен айкалыштырууга багытталган долбоорду баштады. 3 айга эсептелген окутуунун жүрүшүндө медресе мугалимдери санариптик сабаттуулукка жана IT багытынын негиздерине үйрөнүшөт. Биз мына бүгүн Кыргызстан мусулмандар дини башкармалыгынын тутумунда турган жалпы 150ден ашык бардык медреселерибизде санариптештирүүгө багытталган окуу долбоорубузду баштадык. Bunun ар бир медреседен бүгүнкү күндө бирден мугалимди ошо 3 айлык санариптик билимдерге окутуу боюнча бирден мугалимди окутуп берели деп атабыз. Бул өз кезегинде келечекте биздин медреселерибизде Кыргызстан мусулмандар дини башкармалыгы менен кызматташууда, каталышууда, жалпы эле дини башкармалыктан кабыл алынган типтүү программанын ишке ашырышында биздин ушул азыркы заманбап технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен ошол санариптештирүүгө өтүп жатабыз да. Биз ойлойбуз бүгүнкү күндө бул жерде ар бир медреседен келген мугалимдерибиз бирден ошол санарипт мугалим болот. Ал болсо биздин Кыргызстан мусулмандар дини башкармасы тарабынан кабыл алынган типтүү программанын ишке ашуусун, ошондой эле окуучулардын кабыл алуусу, бүтүрүүчүлөр, экзамендер, жалпы эле бардык окуу процессин санариптештөөгө биздин алгачкы биринчи кадамдарыбыз деп атасак болот. Албетте буга чейин бүт медреселер менен алака түзүү, ошол баягы колмо-кол болуп, мүчүлүштөр болуп келген бир кабарды жеткизүү, алардан бир отчетторду алуу, же болбосо бүтүрүүчүлөрдүн тизмесин алуу, кабыл алынган балдардын тизмеси, жалпы эле мугалимдердик медреседеги база кагаз түрүндө болчу да. Бүгүнкү күндө ушунун бардыгын ушул санариптик окутуу долбоорунун алкагында келечекте Кыргызстан мусулмандар дини башкармасынын билим берүү бөлүмүнүн алдында билим берип жаткан бардык мекемелердин маалыматтык базасы электрондук түрдө түзүлөт. Жана ошого биздин ушул мугалимдерибиз бүгүнкү күндө окутуп аткан мугалимдерибиз келечекте негизги адис болуп иштеп, ушул санариптешүүгө бул биздин мугалимдер келечекте жардам берет деп үмүттөнүп атабыз. Муфтият менен ушул иш чараны баштадык. Муфтияттан бизге сунуш түштү, биз муфтиятка сунуш бердик. Ошентип бир 5-6 жолу машвара болуп отуруп ортодо. Андан кийин ушул бизди агалар узап келип казият менен тааныштырды. Анан давайте ушуну Кыргызстандын деңгээлинде кылалы деп. Азыр сыяды Кыргызстанга жалпы 200ден ашык медресе бар экен. Ар бир медресеге өзүбүздүн филиалыбызды ачып атабыз. Буюрса, ар бир филиалда жок дегенде жылына 50ге чейин баланы акысыз окута турган неме кылып атабыз. Бул быйылкы эле эмес, көп жылдык биздин программа болот. Буюрса, жылына жок дегенде Кыргызстан боюнча медресенин бүтүрүүчүлөрүнө 5000ден ашуун ушундай карыкелерибизди, буюрса келечек алымдарыбызды ушул айтишник кылып чыгаралы деген максат бар. Анан естественно кызыктыра турган немелерди азыр иштеп атабыз. Буюрса, ушул 5000ден ичинен жылына бир 100 умура коебуз деген планыбыз бар. Ал эми устазлардын аркасында баягы мугалимдер бар да, аларга 3дөн 5ке чейин кызыктыруучу ушул умура белектерин коюп атабыз. Кыскасы, ушул тармактан чыккан алым болуп чыккандан кийин көчөгө чыгып башка бир жумуш издеп, башка бирөөнүн колунда жумуш иштеп калбай, чыгып алып, өзүнүн IT кесиби аркылуу айына бир жок дегенде $1000 150 000 сомго чейин акча таба турган бир кадр кылып чыгалы деп атабыз. Анан кимдерди окутуш керек экенин, кайсы балдар бул жакка татыктуу экенин медресе устаздары өздөрү чечишет. Алар бизге көргөзүп берген мугалимдерди, көргөзүп берген окуучуларды гана биз окутабыз. Биз тараптан мындай эч кандай акы алынбайт. Бул 100% Аллах ыраазы үчүн деген проектибиз. Долбоордун негизги максаты мугалимдердин заманбап технологияларды колдонуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жана интерактивдүү окутуу укмаларын окуу процесстерине киргизүү. Биринчи этап 7 августтан октябрь айына чейин өткөрүлөт. Окутуудан өткөн мугалимдер алган билимин өз медреселеринде жайылтып, кесиптештерине тажрыйбасын бөлүшөт. Устаздарга, ошол эле ислам динине кызмат кылып жаткан университеттеги окутуучу агайларга ушул окууну сунуштоону көптөн бери пландап жүргөн элек. Аллах ыраазы болсун, ортодогу себепчи адамдардын себебинен, ошол кишилердин аракети менен жана ошондой эле өзүбүздүн устатыбыз Адамбек Немат агайдын демилгеси менен уюштуруп жатабыз. Бүгүн окуунун 6-күнү. Аллага шүкүр, устаздардын талаптары аябагандай жогору экен. Бүгүнкү күндө өздөрүнүн сайттарын жасап, бизден берилген тапшырма 10 күндө ар бир медресе өзүнүн сайтын жасагыла деген тапшырма койдук эле. Кудайыма шүкүр, бүгүн 6-күнү карасак ар бири уже сайтынын каркасын деп коет, сырткы бөлүктөрүн уже жасап бүтүп коюшуптур. Эми ичиндеги нерселердин детальдарын жасап атышат. Аллага шүкүр.
эртең менен саат 10-дон түшкү саат 1-ге чейин 3 саат убакытта тыным албай аябагана аракет кылып атышат. Биздин окутуучу агайыбыз Мирбек агай ал дагы өзүнүн талаптарын окуучу командалары менен ассистенттери менен ар бир окуучу менен тыгыз байланышта болуп окуу жогорку деңгээлде өтүп атат иншалла. Бул жака жалаң мырзаларды уюштуруп атабыз. Жана ошондой эле өзүбүздүн Айтадис деген окуу борборубуз бар. Ал жака 19 айым эжекелерибизди, карындаштарыбызды ал жакта окутуп атабыз. Биздин максат аял эркектерди экиге бөлүп өзүнчө окутуп атабыз. Негизи ПКны колдонгонду билебиз. Анан бирок могу айтыга киргенде бул жак аалам такыр башкача экен. Мурда биз мисалы аны бассак А жазыла турган болсо, азыр бул жерде бир сүрөттү чыгарыш үчүн бир канча коддор жазыш керек экен да, ошон үчүн. Албетте башында түшүнүксүз болот, кыйыныраак болот, аракет кылып аттык. Бирок негизинен сабак абдан мындай кызыктуу болуп атат. Аркасынан издеп, бул эмнеге мындай болуп атат деп чат GPT-ге да кирип сурай коюп, чыгып кызыктуу болуп атат, жакшы. Азыр биз 6-күн болду мынакей. Биз азыр сайттын мындай түзүлүшүн элестетип калдык, бир аз түзгөн үйрөндүк. Бирок негизи чат GPT менен дагы мындай түзүп койсо болот экен, бирок ичиндеги жанагы функциялары, мындайча айтканда органдары, сөөгүттөрү ошолорун дагы мындай өзүнчө этап менен мындай үйрөнүп баштадык. Долбоордун алкагында ар бир медреседе IT багытында базалык иштерди жүргүзө алган адистерди калыптандырууда көзделүүдө. Мындай демилге медресе окуучуларына диний билим берүү менен катар азыркы эмгек рыногуна керектүү санариптик көндүмдөрдү өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүүнү максат кылат.